Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө туура 1 ай калды. Ушул тапта ага карата республиканын бардык аймактарында кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Өлкөдө 3-чү жолу өтүп жаткан эл каттоо бул жолкусунда электрондук форматта жүрөт. Улуттук статистика комитети 25 марттан 3 апрелге чейин өтө турган каттоону өз убагында жана сапаттуу өткөрүү максатында каттоо иштерине тартыла турган кызматкерлерге окутууларды улантууда. Ошол ар бир аймактарда ошо 2556 бизде точка болот, кабинеттер ачылат. Ошол жерде биздин ошол координаторлорубуз, инструкторлорубуз ошол жерде отуруп, булар ар биринин ноутбугу менен ошол информацияны чогулта баштайбыз. Бул 25 мартта баштала турган эл каттоону ошолор основной ошолор жүргүзөт да. Ош шаарындагы ушул өнөктүккө карай бир топ даярдык менен бара жатышат. Учурда Ош шаарында 22 каттоо бөлүмү түзүлүп, 113 инструкторлук контролерлорду жумушка кабыл алуу, ошондой эле 1079 каттоочуну кабыл алуу боюнча жумуштар жүргүзүлүп атат. Эл каттоонун алкагында бүгүн Ош шаарында өлкөнүн түштүк аймагындагы жалпыга малымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө да семинар уюштурулду. Анткени бул өнөктүктө коомчулукту туура маалымат менен камсыз кылууда журналисттердин орду чоң. Журналистика данных деген данныйлар менен иштөө журналистикадагы абдан бир мындай талапка, акыркы заманбап талапка жооп бере турган ыкмалардын бири болуп калды. Ошон үчүн эл каттоо өткөрүүнүн азыркы өткөрүп аткан максаты дагы ушу журналисттерге болду. Мисалы Кыргызстандын бир эле элинин санын эмес, ошол эле кезде жумуртканын саны, мисалы кече канча жумурт калды, мурдагы күнү канча жумурт калды. Статистикалык маалыматтар менен журналисттер аябай тыгыз иштейт да. Анан бул жерде көп нерсе ушул жерде эл каттоо кандай негизде өткөрүлөт, электрондук түрдө деп атышат. Аны бергенде дагы журналисттер кантип берет. Аларды баягы цифра берип аткан мезгилде да адашуулар болбосун, мына ошого көңүлүңүздү өзгөчө буруңуздар деп айтылып атат. Албетте бул семинардын бир жыйынтыгы баягы журналисттер үчүн бир жакшы жыйынтык берет деп ойлойм. Эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө республикалык казынадан 321 миллион каражат ажыратылган. Бөлүнгөн сумма убактылуу жумушка тартылган 28 миңге жакын жарандардын айлык майнасына жумшалмакчы. Ал эми аларды окутууга, тиешелүү медициналык каражаттар менен камсыз кылуу Орусия Федерациясынын каржылык көмөгү менен ишке ашат. Biz окууларды өткөргөндөн кийин биз мына азыр мындан кийин инструкторлорду окутабыз, андан кийин каттоочуларды. Буларды, значит, баягы каражат маселелери бюджетте каралган. Андан ташкары мына өзгөргө көрсөңөр керек, жерлерде өткөрүү боюнча баягы баннерлер бардык айыл өкмөттөрдө иш-чара катары уюштурулган. Бейле кетсек, улуттук эл каттоо 10 жылда бир жол өтөт. Кыргызстанда 1999-2009 жылдары өткөрүлгөн. Эл каттоого катышуу бардык жарандар үчүн милдеттүү жана суроолорго жооп берүүдөн баш тартууга болбойт. Баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Сурамжылоо бул электрондук форматта жүргүзүлөт да. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.